Акыркы күндөрү мага көп суроолор келип атат да. Эмне үчүн сиз бийликте турган, коррупцияга байланышы бар кишилерди коргоп атасыңар? Сиз өзүңүз таза болгондон кийин аларды коргобой эле өзүңөрчө кете бербейсиңер деп. Бул чоң саясатта жүргөн кишилердин иштери маанилүү, анткени себеби аларга карата мыйзамдар бузула турган болсо, карапайым кишилерге так ошондой бузула берген адатка айланат да. Азыр мен ушу Текебаев Өмүрбек Черкешевдин ишинде, анан жөнөкөй эле бир Кыргызстандын жигитинин ишинде экөө бири-бирине окшоштугун көрсөтүп, кандай мааниси бар экенин силерге түшүндүрүп берем. Мынакей, Текебаев Өмүрбек Черкешевдин ишинде 3 киши биз акча бергенбиз деп экөө айтып, бирөөсү мен ошол акча келгенин көргөм деген сөзүнүн негизинде обвинительный приговор кылып туруп чечим чыгарып коюшту. Ооба, бул күнөөлүү деп. Бунун ишинде же келген акчанын банк жактан изи калган эмес, же көтөрүп келген чемоданы бажыдан декларация болгон эмес, эч кандай далилдерин көрсөтүлбөй эле баягы айып коюлуп калды да. Так ушундай бир окуя биздин айылда болду. 2 баланы мал урдап аткан жагынан кармашат дагы. Ал экөө биз бул малды бир эт саткан балага урдап берчүк деген сөзүн айтышты да. Эгер ушул этчи дайым чын эле урдап жүрө турган болсо, булардын сөзүн иликтөөгө алып туруп, келгиле анда силер буга сатып аткан жагында биз кармайлык деп туруп, азыркы биздин тартип коргоо же укук коргоодо иштеген кызматкерлер ушу сатып аткан жагынан кармаш керек болчу да. Ошону айтып коет. Бул жанагы доказательная база деп. Ошондо гана буга айып коюлса болот болчу. Анткени себеби бул күндө магазини бар, эт саткан, дайым малды сатып алат, соет, анан эт кылып сатып аткандан кийин бирөөнүн айткан сөзү менен эле бүгүн менин бир айылдагы жигитибиз камалып жатат да. Эмне далили бар десе, бул экөө ушундай көргөзмө берди. Биз ушуга сатчук деп. Андан башка эч кандай мындай вещественный доказательство жок. Ошондо карап көрсөңөр, булардын дагы Текебаевга акча бердик деген сөздөрү эле эч кандай далили жок. Депутат, жогорку кеңештин депутаты камалып атса, карапайым эл дагы ушинтип эле биз ушуга сатып, урдап туруп ушуга сатчук деп туруп эч кандай далили жок эле камап койду. Бул өзү колунда бар жигит, бунун азыр бизнесин бизге бергин деп айыптап туруп түрмөгө камап койгонго мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн бул Текебаевга эле байланыштуу эмес. Биз бүгүн бирөөнү айыпташтын алдында сөзсүз түрдө негиз, ал эмненин негизинде соттолуп атат деген нерсе, бул маанилүү нерсе. Депутатка карата ушундай мыйзам бузуу менен чечим чыгарып кое турган болсо, анда карапайым элди биз кантип коргоп алабыз? Мына ушул жерде эт саткан балага 2 урдап, мал урдап жүргөн бала биз ушуга урдачук деп туруп эле айыбын коюп койгон. Алардын аркасында эч кандай далили жок эле бүгүн 2 айга башкаруу чарасын камалсыз деп берип койгон. Ошентип бул бала камалып жатат. Ошон үчүн урматтуу кыргызстандыктар, биз бийликте турган атка минер болобу же жөнү карапайым киши болобу, баарына мыйзам текши иштеп туруп, анан тартип коргоо, укук коргоо органдары мына ушул кылмыш жасалды деген далилин так алып келип көрсөтпөсө, анда имиш деген сөздөр менен биз Текебаевдин ишинде кылып бирөөнүн сөзүнө байлап туруп эле чечим чыгара турган болсок, эртең Кыргызстандын 80% соттолуп кеткенге толук мүмкүнчүлүгү бар. 2 киши биригип алып туруп, ооба, мынакей карасак Рита мондай кылмыш жасап аткан деп айтып кое турган болсо, эртең мени да камап коет. Ошон үчүн мен өзүмдүн үй бүлөмдү, тегерек жамаатымды коргогум келсе, мен ушундай чоң кишилердин ишинен дагы канакей далил, эмне үчүн далили жок камалып атат дегенди айтканга кызыктар болом да. Анткени мен эртең укуктуу мамлекетте жашагым келет. Рахмат сиздерге.